Депутат болгондон кийин кандай өзгөрүүлөрдү, кандай өзгөртүүлөрдү алып келе алдыңыз? Мен түшүнөм да ушундай суроолорду бергендечи баягы конкреттүү нерселер керек болуп атат элдергечи, элдер көнгөн да. Анан кийин мисалга алып келгендечи мен инстаграмыма эле кирсеп атат да. Мен соц тармактарыма эле кирсеп атат. Facebook, Instagram'ыма менде бүт видеолор бар, мен эмне иш менен алек болуп атканым, эмне кылып атканым. Эң эле элементарный нерсени айтайынбы? Эң эле жөнөкөй эле нерсе да булчу мындай адамдар мындай жөн эле көрүп койду да анычы. Мындай жөн эле, мисалы, ошол да баягы элине кызмат кылган адамдын немеси ошол да көрүнбөй калат да. И элине кызмат кылган адам көрүнбөй атса дагы ичи күйбөш керек. Анткени ал конкретно ошол цель менен кылган да ошол нерсеничи. Элементарно эле мына эң жөнөкөй нерсени айтып кетейин. Электрондук тамеки. Эми мына 25-жылдын июлунан баштап токтойт. Электрондук тамеки биякта кыргыз. Мен депутат болгонума 3 жыл болду. Мына мен эң жөнөкөй бир эле жерин айтып кетип атам анычы. Бир эле эң жөнөкөй кичинекей жерин айтып атам. Канча нерсени өчүш керек болду? Ошол запретке келиш үчүн. Минздрав менен кырылышасың, барып чыгасың, сыртка барасың, тиги электрондук тамеки саткандар менен кырылышасың, анын аптайыктери бар, алар сени менен кырылышат чалып, сен эмне болуп атасың дейт. Анан аларга айтасың, жөн силер мен элимди, могу кичинекей балдарымды уулап атасыңар дейт. Алар айтат, биз мынтебиз дейт, силер айнта албайсыңар дейсиң агачы. Анан алар айнта албайт экенин көрөт дагы, биз сага мынча берели дейт. Анан жок, анын да кереги жок дейсиң. Иши болуп